кандайсыз, менин апамда бар эле так, кийин төрөгөндөн кийин 6 айдан кийин меникинде чыгып кетти дейт. Инелерим да жашында чыгып калат, кетире аламбы дейт. Кыздар, такты кетирүү деген туура эмес. Кыздар мынтип ойлойт экен, барып эле лазерге күйгүзүп же пилинг жасап кетип салып, же бир сыйкырдуу крем, ошону сүртүп салса эле так кетип калат. Жок, такты дарылоо деген туура. Анткени тактар бөлүнөт, стабилдүү жана стабилдүү эмес. Стабилдүү тактар өзгөрбөйт, карарбайт убакыт өткөн сайын. Мурдагы бойдон тура берет. А стабилдүү эместер өзгөрүп, карарып турат. Эгерде тагыңар стабилдүү эмес болсо, анда гормондорду изилдеш керек, боорду изилдеш керек. Эмне себептен так уланып атат, эмне үчүн дагы карарып атат, ошону билиш керек. Экинчиден, тереңдигин билиш керек. Үстүртөн жатканбы, ортоңку, терең такпы. Негизи канчалык терең жатса ошончолук кара болот. Бирок кээ бир учурда терең жаткан так үстүнөн тери басып калып, мындай боозтой көрүнөт да, иштеп баштагандан кийин, үстү сыйрылып баштагандан кийин жана карасы билинип, кээ бирөө айтат: "Ой, наоборот, пилинг кылгандан кийин тагым карарып калды" деп. Чындыгында ал башынан эле терең жаткан так болчу. Үчүнчүдөн, тактын чоңдугу. Бул дагы өтө маанилүү. Андан кийин мунун баарын изилдеп, мындай так экен деп билгенден кийин такты турулта турган процедуралар келет. Үстүнкү катмарын кайра турултуп турган жана такты чыгара турган, боекту чыгара турган клетканы уктата турган, иштөөсүн азайта турган атайын процедуралар жана кремдер керек. Терини турулта турган кандай процедуралар бар? Теринин үстүнкү катмарын, боекко толуп калган клеткаларды кетире турган. Бул пилингтер. Мисалы, ошол эле сары пилинг, ретиноевый пилинг, жемиш кычкылдары менен пилинг, Джеснер, салициловый жана үй шартында жасалуучу жемиш кычкылдары менен пилингтер. Мисалы, доктор Сагынбаева косметикасында жемиш кычкылдары менен пилинг бар. Ал бүт сезондорго колдонулат. Жайында деле колдонуп берсеңер болот, бирок абайлап биз айткан инструкция менен колдоносуңар. Биринчи такты турултабыз, экинчи болсо такты азайта турган, меланоциттери, такты чыгара турган клеткаларды уктата турган кремдер керек. Кайсы кремдер? Бизде доктор Сагынбаевада такка каршы крем бар. Курамында атайын заттар бар. Ошол заттар так чыгара турган клеткалардын иштөөсүн азайтат. Мына эки процедура бар жасап атып, такты турултуп атып жана тактын иштөөсүн, клеткалардын иштөөсүн азайтып атып, такты акырын-акырындан дарылайсыңар. Бул көпкө чейин созула турган татаал процесс, кыздар. Оңой эмес.